Чыккынчылар мекен суусун ичпесин. Чоңдун баары кыргыз тилде иштесин. Журтуң үчүн сүйлөбөгөн тилиңди жулуп ыргыт, андан көрө ит жесин. Токтоназар Акунжанов кесиби боюнча кыргыз тил жана адабияты мугалими. Тил тагдырына кайдыгер карабаган инсандардын бири. Анын белгилөөсүндө тилдин мамлекеттик статустун көтөрүү маселеси дагы деле өз деңгээлинде чечиле элек. Көчөлөрдү кыдырганда деле бүт деле орусча бөлөк тилде жазылып атат. Аттар койгондо деле анан латын алфавитине жазылып атат. Бул деген өтө ката деп эсептеймин. Кыргыз тилинин жок дегенде элибиздин Кыргызстанда жашагандардын 30% кыргыз тили үчүн күйгөндө ошондой жакшы болот эле. Филология илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Калчекеев болсо, ар бир кыргызстандык манасты окуп таанымайынча мамлекеттик тилге болгон урмат жогорулабайт деген түшүнүктү карманат. Белгилөөсүндө учурда аңы сезимдик жактан муктаждык бар. Тилдин каймагы манаста жатат. Ошон үчүн ар бир улут кыргыз эмес, кыргызстандыктар, Кыргызстанда жашаган кыргызстандыктар, жалпы кыргыз эли манасты окуп үйрөнүп, ошону өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Ошондо тилдин кадырына жетебиз. Врач, бакшы, шыпа болбой өлүмгө өлгөн денем эне тилден тирилди. Мамлекеттик тилдин 32 жылдыгына арналган иш-чара адаттагыдай эле жергиликтүү бийликтин куттук сөздөрү жана концерттик программасы менен коштолду. Бирок тилге болгон салкын мамиле ушул жерден да байкалбай койгон жок. Облус, шаар жетекчилеринин өздөрү катышпады. Эл менен алга карай басат тилим. Негизинен тарбиянын башаты балдар бакчасында. Кайсыл улут болбосун, анын мамлекеттик тилге болгон мамилесин жогору туюнтуу үчүн тарыхты окуп үйрөтүү тартиби зарылдыгын туюндуруу мына ушул жерден башталат. Мамлекеттик тилдин нарк нусканы, ошондой эле кыргыздын ата бабабыздан калган кыргыздын салт мурастарын баарын балдарга үйрөтүү менен башталат. Манас атабыздын осуяттары ошол мурунку биздин жашап өткөн кыргыз мамлекетинин башталышындагы жашоонун баарын тааныштыруу менен башталат балдарга. Манас айтуу, андан кийинки кыргыз тилиндеги ырларды үйрөтүү, ошолго чоң маани бериш керек балдарга. Себеби бала өз тилин бурмалабастан туура сүйлөөгө, так сүйлөөгө үйрөтүшүбүз керек. Эне тилинен дилибизге куюлган тилдин ыйыктыгы, баалуулугу ченемсиз. Бүгүн тил жок болсо анда улуттун улуулугу эч нерсеге арзыбайт. Тил улуттун эн тамгасы ыйыгы, изи жүзү жан дүйнөсү туюму. Эненин сүтүнөн дилибизге кирген тил ар бирибиз үчүн ыйык. Кыргыз тилинин мамлекеттик деп статус алганына 32 жыл толду. 32 жыл аралыгында кыргыз тили дагы деле колдонуу, коргонуу мүмкүнчүлүгү бар деп адистер айтышат. Ал эми колдоодон мурда анын зарылдыгын, колдонуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү бүгүнкү күндүн талабы. Гүлжан Амандоева, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.